Улан өзүнө жаккан жумуш менен алек. Ал хоббисин Греше Тау булагына айланта алган. Бул чакан өнөр-канада өз колу менен булгарыдан баштыктарды жасайт. Ар бир баштыкты өз оюнан токуп, фантазиясынан жаратат. Өзгөчө көз караш жана индивидуалдуулук жараткан буюмдарынан көрүнүп турат. Ал эми бул иш кантип башталып калгандыгын төмөнкүчө баяндайт. Я именно любил кожаные сумки. Өзүм булгардан жасалган буюмдарды абдан жактырам. Бирок студент кезимде сатып алчу эмесмин. Биз шаар четине жашагандыктан мал чарба менен алектенебиз. Булгарда кенен болчу. Бир күнү колго тагылчу аксессуар жасап көрдүм. Окшошту. Кийин өзүмө баштыкта жасап, окуу жайга барсам баары кызыгып, сурап калышты. Ошентип буйрутма ала баштадым. Ал эми бул өнөр-кананы ачканыма 1 жыл болуп калды. Начал я, конечно. Сапатты сүйгөндөргө уландын бул өнөрү жагып, бүгүнкү күндө чет жердеги мекендештер да буйрутма менен жасатышат. Алгач улан юридикалык окуу жайга тапшырган. Бирок ал кесип меники эмес экендигин түшүндүм деген каарманыбыз окуудан да баш тарткан. Ал эми бул өнөр-канада өзүн суудагы балыктай сезерин айтат. Вообще, если взять это... Башында бул ишимди жумуш катары кабыл алчу эмесмин. Көбүнчө хобби, же өзүмдү эркин сезген жер катары саначумун. Азыр болсо бул жака жумушка келгендей эле келем. Ушул жерде гана өзүмдү эркин алып жүрөм. Ойлорумда канат көйлөө учуп баштайт. Иштегим да келет. Алгач жарала турчу баштыктын сүрөтүн кагаз бетине түшүрөм. Андан соң булгарын алам. Алар ар түрдүү. Кытай, Италия жана өзүсүн сапаттуу булгардан гана жасайм. Анткени менден бир жолу баштык калган адам кайра келүүсүн каалайм. Можно сказать. Адам өзүн жана өз ордун табуусу абдан маанилүү. Алгач жөн гана кызыгуу, аракет. Андан соң эмгек менен гана максатына жетери бышык. Өзүнүн кызыгуусуна жоопкерчилик менен мамиле кылган Улан Таштанбеков көптөгөн кардарлардын ыраазычылыгына ээ. Анын колунан жаралган өзгөчө стилдүү жана заманбап баштыктар ар бир айымдын жана мырзанын көңүлүнөн чыгат. Акмарал Айыпова, Алтынбек Сакиев, Таңманай программасы.